шаардан келген адамга өзүнчө эле жомоктогудай туюлат. Көчөнүн ортосунан өтүп бийик төбөдөн ылдыйды көздөй түшкөндөн кийин шопур бала жол сурагандай айнектен мен тарапты карап койду. Тигинде турган кызыл КамАЗдан кийинки үй, көк дарбаза. Шопур бала мал койлордон өтүп көчө бошоп калгандыктан ылдамдыгын жогорулатып айдап жөнөдү. Болжогон жерге жеткенде ал менен эсептешип машинадан түшүп калдым. Курбум Кулпунай менен аяшым Асан үлгүлүү үй бүлөлөрдөн. Кулпунай кара тору, узун бойлуу, созулган, жөнөкөй аял. Мектепте математика мугалими болуп эмгектенет. Адамга каттуу сүйлөбөгөн жумшак мүнөз Курбума кээде тамашалап, окуучуларың сабакта башыңа чыгып алса керек деп калам. Ал жылмайып гана кутулат. Анын жолдошу Асан ошол эле айылда каттаган автобуста шофер. Орто бойлуу, арык чырай, жапжаак, эмгекчил ак көңүл киши. Булар экөө тең бирөөнүн акысын жебей, ар дайым муктаж адамга жардам берүүгө даяр турушат. Асан жердештеринин тең жарымын бекер деле ташый берет. Ошондуктан өздөрүнүн жашоосу орточо, бирде ач, бирде ток калып жашап келишет. Чоң уулун үйлөп, бир балалуу болгондо небересин кошуп Орусияга жиберишти. Колунда кичүү уул келине турушат. Көк дарбазаны каккылап бир топко туруп калдым. Жаш келин чыгып эшик ачты. Караңгыда жүзүн анча байкай албадым. Сизге ким керек? Илгери биздин убагыбыздагы келиндер өзүнөн чоңдорго ыйба кылып, угулары угулбас үнү менен уялгандай кайрылышар эле. Салам алейк да бербей түз эле катуу үн чыгарып суроо берген келиндин үнүнөн дертеде түштүм. Энең кайда? Кошунанын үйүнө кеткен эле. Эмне деп коеюн? Ал келин мени босогодон эле кууп жаткандай мукактана түштүм. Эки жагымды каранып калдым. Бери жакта сүйлөшүп турган 2-3 аялдын бирөөсү биз тарапты көздөй басып келе жатты. Качан гана бир аз жакындаганда Курбум экенин тааный коюп, жаш баладай сүйүнүп кеттим. Кулпунай? Гүлжан сенби? Караңгыда Курбум анча тааныбагандай суроо узатты. Шыпылдай басып жаныма жетип келди. Гүлжандын үнүнө окшош деп коем. Кандайсың? Тынччылык элеби? Биз тарапка келип калыпсың? Тынччылык, сени сагындым. Менин балалыгымдагы бери бирге өскөн Курбумду кучактап өбүп алдым. Жан дүйнөмдүн сагынганын сезип кеттим. Кир ичкериге, эмне турабыз бул жерде? Курбум адатынча балпаңдап, колумдагы баштыкты көтөрүп, ичкерини көздөй басты. Жанагы келин көзгө көрүнбөй бир жагына кетиптир. Ичкериге кирип, Курбум өзү дасторкон жайып, чай кое баштады. Келин алсаң деле өзүң кызмат кыласың. Айтсаң болбойбу? Мен ага күйгөндүктөн сүйлөндүм. Курбум, бир адамга дасторкон сала албай калдың беле? Ал жашта, али көп нерсени түшүнбөйт. Жаш болсо эмнеге турмушка чыгат тооба? Үйүндө эле отурбайбы? Азыркы жаштар ушундай экен. Эмне кыласың? Курбум тек кой дегенсип кол жаңсап койду. Менимче, ал нерсе жаш карыга карабайт, тарбиядан. Илгери биз онду бүтүп жаткан кезде эле энелерибиз, жеңелерибиз турмуш жөнүндө кулагыбызга куя баштачу. Ал кезде ажырашуу өөн учурайт экен. Азыркылар кыздарын кайненен кабыл кыла албаса, ар дайым Москва кабыл кылат. Жаның кыйналган күнү баарын таштап келе бергин. Иштейсиң, акча кармайсың, гүлдөй болуп жүрөсүң деп тарбия бергендей. Бир нерсе деш кыйын. Бара-бара келинге каттуу сөз деле айта албай калабыз го. Биздин келиндикти орду эстесең, Курбума айтып жатып, өзүмдүн келин болуп келгендерим көз алдыма тартылды. Ал кезде мен окууну бүтүп, институтта студенттерге психологиядан сабак берет элем. Жашым 30га жакындап калган болчу. Жолдошум Залкар экөөбүз кайсы бир майрам күнү капыстан тааныштык. Бир көргөндө жылдызыбыз келишип, жакшы мамиледе болуп кеттик. Анын жашы 35-терге барып калгандыктан турмуш кура турган кези алда качаныке келип калган эле. Мен да жаш кыз эмес болчумун. Бир күнү жолукканда эле
турмушка чыгууга макулдугумду сурады. Мен макул болдум. Аны менен мен келечегим жарык экенин, бактылуу болушубузду ошондо эле сезген элем. Коркпостон кол кармашып, турмуштун даңгыр жолуна кадам таштадым. Шаардын ичинде жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн бирине кирип, 4-кабатка көтөрүлдүк. Эшик ачылганча толкунданып тартынганымдан сөз менен жеткизе албайм. Эшик ачкан толмооч келген аял анча деле кубанып күтүп алган жок. Кайын-эне өз апамдай болот беле деп ичимден өзүмдү тынчтандырып койдум. Ичкериге кирдик. Кайын-энем 4 бүктөм кызыл жоолук башыма салып, чекемден билинер билбес сүйүп койду. Кайын-эжем да ошол жерде жашайт экен. Ал да тил учунан бактылуу болгула деп өөп койду. Баарыбыз күндөгүдөй эле бир дастарканга отуруп тамактандык. Эч нерсеге маани бербедим. Мен Залкар менен 5 жыл жашагандай эле болуп жашап калдым. Алып кетебиз деген ата-энеме да көнбөй жашап калдым. 2 баласы менен ажырашкан кайын-эжем, кайын-энем биз болуп 2 бөлмөлүү квартирада жашайт элек. Таң атпай туруп, газганан бышырып, кир жууп коюп жумушка кетем. Мен кайтып келгенде дагы толгон идиш, кир кийимдер, кабак кашымды күлүп жайнап кылып жүрдүм. Себеби биздин чыныгы сүйүүбүз бар эле. Мени түшүнгөн, эркелеткен, аяган, ыйласам соороткон өмүрлүк жолдошум турганда, ал жумуштар жумуш эмес болчу. Иштен адам өлбөйт, бирок жылдан жылга жан дүйнө бөксөрүп, көңүл өлөт экен. Адамзат көөдөнүнө толгуча баарына чыдап жүрө берет экенбиз. Качан гана көөдөндөгү күйүтүбүз толуп, жарылганда баары кеч болуп калат экен. Менин толуп турган көөдөнүм үйдөгү болбогон бир жаңжалда кайын-энем бут кийимин чечип, 1-2 жолу чаап жибергенде сынып талкаланды. Ошол күнү артка кайтпайм деп өзүмө өзүм сөз бердим. 10 жыл баш көтөрбөй сиздики туура эмес деп кайын-энеме бир ооз сөз сүйлөбөй, тил оозу жок келин болгонума таң калам. Ал кезде тарбия ошондой беле, ким билсин. Башка батирге чыгып кеттик. Залкардын жумушуна кеп кеңешимди айтып жардам бердим. Экөөбүз көп нерселерге жетиштик. Азыр кайын-энем экөөбүз жакын да алыс эмеспиз. Залкарга ал жөнүндө жаман да жакшы айтпаймын. Азырга чейин кайын-эжем экөө биздин турмушка аралашып, ушак сүйлөп келишет. Менин бирөө менен ишим жок. Мен өлсөм артымда эч ким кошо өлбөйт. Андай учурда бириң терек, бириң тал, бириң өлүп, бириң кал деп гана ичимден айтып, өзүм менен, өзүмдүн жолум менен кете берем. Гүлжан, ойго батып кетипмин. Курбумдун үнүнөн баш көтөрүп карадым. Жанатан бери сүйлөймүн, унчукпайсың. Келиндик доорду эстеп кеттим. Биз көз жашсыз эскере албай калдык го. Азыркыдай памперс деген жок. Жада калса 9 айлык баланы да көчөгө чыкканда жүдөп, кышкысындагы одеялга оруп алат элек. Азыр баардыгы заманга жараша. Мен дагы өз кайын-энемден көп кордук көргөндүктөн келинге катуу сүйлөгүм келбейт. Түшүнсө түшүнүп алат. Өмүр бою жүрөгүндө так салышты каалабайм. Алар да эртең эле бизге окшоп кайын-эне болуп калышат. Биз байкабай эле болуп калдык го. Туура айтасың, сөзүңө кошулам. Аңгыча сырттан жанагы келин кирип келди. Кел отур, чайдан ич балам. Манас көчөдөн келе элекпи? Манасыңыз көчөгө карабул болуп калган го. Келин менин тушума келип отуруп калды. 5-6 ай мурда булардын тоюна барганда элдин көптүгүнөн жүзүн анча көрө алган эмес элем. Эми жарыкта сарасеп салып карап отурдум. Дене түзүлүшү толмоч келип, жымшыйган көздөрү карегинен бир аз сыртка чыгып турат экен. Өзүнө жарашпаган ашыкча чоң оозу менен түкүрүгүн чачыратып, ойду тоону кобурап жатты. Чайды шор этип урттаган эле үйдө тизилип турган китептердин арасында «Этикет для девушек» деген китепти белек кылгым келип кетти. Үйү жыйналбай, тамагы кылынбай, балдары каралбай, эртеден кечке көчөмө көчө кыдырып ушак айтып жүргөн аялдар ушундай келиндерден чыкса керек деп ойлоп койдум. Бир аздан кийин аяшым жумуштан келип, өткөн кеткендерди эскерип, түн бир окумга чейин отурдук. Качана асмандагы жылдыздар суюла баштап, бир гана үркөр жылдызы бажырайып,
көрүнүп турган кезде уйкуга кирдик. Жылдар жылга алмашып, чачыма бирин серин ак араласа да, өзүмдү кээде 18-19 жаштагыдай сезип кетем. Бул оюмду эч кимге айтпайм. Албетте, тартынам. Эмне деп айтмакмын? Бирок адамзат сыртынан карыса да жүрөгү жапжаш бойдон калса экен деп ойлоп кеттим. Улгайган адамдар деле кээде өз денесине батпай, жаш баладай ойногусу, бийлегиси, шоктук кылгысы келет. Кээ бири элден уялса, кээ бири ден соолугуна байланыштуу өзүн эркин, жеңил сезе албайт. Курбумдун үйүндө 4 күн билинбей өтүп кетти. Экөөбүз аны-муну сүйлөп, кыз кездегидей шаңкылдап күлүп алабыз. Кайра эле коло коңшудан, уул келинден тартынып, тынч отуруп калабыз. Биз канчалык улгайган сайын ошончолук бекем тосулган клеткада жашап калат экенбиз. Эч кандай эркиндик жок, баары чектелген. Элге уят, балдарга уят, келин уят деп өзүбүз жөнүндө ойлонбой деле баратабыз. Мен го азырынча келин алайыкмын. Өз үйүмдө өзүмдү эркин сезем. Курбум менен аяшым бир нерсени катуу тамашалап, катуу күлүп алышса да, бирине бири келин угат деп айтып калышат экен. Менин да келин алсам, кээ бир кыймылдарым чектелсе керек деп ойлоп койдум. 4-күнү күнү баары менен коштошуп, шаарга аттандым. Чоң көчөнү аралап өтүп, чоң көчөнү аралап, үй тарапка бурулганда эле көк машина көзүмө урунду. Жүрөгүм дирт этип түшкөнсүп кетти. Бул машина кайнэжемдин уулуна таандык. Демек, көптөн бери катташпай жүргөн туугандар келишкен экен деп ойлодум. Подъездин астында жеткенде эле отурган 1-2 кошуна жолукту. Гүлжан, келин кут болсун, көчөгөз көрүп бактылуу болсун. Кайсы келин? Мен таң калгандай аларды карап калдым. Анан мээме бир ой кылды эде түшкөнсүдө. Рахмат, эч эле келин деген күн албай жатам. Мен калптан эле күлгөндөй болдум. Алардын бир сөзү кулагыма кирсе, бири кирбей тезирээк коштошууга шаштым. Менин шашканымды да алар да байкадыбы, ардан бери коштошуп, өз жолубузга тарадык. Үйдү ачып босогосун аттаганда эле ичкериден аялдардын бака-шакасы угулду. Бут кийимимди чечип, эми гана сумкамды көтөрүп ичкериге кирип баратканда кайнэжем чыгып калды. Мени бир тиктеп, жүзү өзгөрүп кеткендей болду. Кел Гүлжан, уулуң эч кимди укпай алып качып келиптир. Мен эмне дешимди билбей туруп калдым. Биздин үнүбүздөн кайненем чыгып калды. Мен менен учурашып, сүйлөшүп алуу үчүн башка бөлмөгө чыкты. Менин жок экенимди билип туруп, атайын ушул ишти жасадыңыздарбы? Бир кездеги кекти ушул жол менен алгыңыз келди окшойт. Менин жалгыз уулума кыз ала каштырып алып бергеним үчүн эл астында төмөн кетеримди билдиңиз да Мен ага муздак үнүм менен кайрылдым. Уулуң өзү суранды. Менин да неберем. Анын каалоосун четке кага албадым. Ушул кезге чейин канча жолу эстедиңиз эле небереңизди? Кандай алып келсеңер, ошондой алып барып койгула. Мен да көктүгүмө таянып, кекенип отуруп калдым. Кайненем экөөбүз бир сыйра кагыша кеттик. Ал этегин кагынып, ордунан туруп сыртка чыгып кетти. Залкар үйдө жок экен. Башымды жерге салып отуруп калдым. Бир аздан кийин уулум кирип келди. Жүзүнө бир аз тегелеп турдум. Көздөрүмдү тартып алдым. Өңү кубарып калыптыр. Аяп кеттим. Апа, мени кечириңизчи. Сизге айткандан коркуп жүргөм. Айдайдын боюнда бар. Атама айтсам, абжам менен кеңешиптир. Алар сиздин жоктугуңузду ала каштырып алсак, ол туруп калат деп чечиптир. Мага тагдыр күтүлбөгөн белек даярдап туруптур. Кабыл албастан башка аргам жок эле. Эне өз баласын үчүн отко күйүп, суукка тоңгонуна даяр эмеспи? Мен да уулум үчүн баарына көз жумдум. Өз аброюмду, чөнтөгүмдү ойлоп жатып, уулумдун намысын тебелегим келбеди. Кийимдеримди алмаштырып, алар отурган үйгө чыктым. Келиндин жеңилери да уялган сыып баш ийип турушту. Алар менен жылуу учурашып, ордунан турган Айдайдын бетинен өөп, ак жоолугумду салдым. Жеңилерин сыйлап, бир чүүсүн берип, түн бир окумда жолго узаттык.
ата энеси Орусияда экенин келишпеди. Телефондо сүйлөштүк. Алар азырынча эч нерсенин кереги жок. Биз барганда салттын чегинде баарын кылабыз. Кызыбыз жаштык кылыптыр, деп энеси кечирим сурады. Эртеси күнү кайын журтумда алчуусун алып үйлөрүнө кетишти. Сураган дос тааныштарга кудаларыбыз келгенде той өткөрөбүз деп кутулдук. Биз көп нерсени ойлонуп, пландап койсок да, кээде иш жүзүнө ашыра албай калат экенбиз. Канча аракет кылсак да, тагдырдын жазмышынан кутулуу кыйын экен. Биз да кокустан эле уулубузду үйлөнтүп койдук. Кайнене деген статуска анча көнө албай жаттым. Айдайды ашканага жолотуштан кызганып турдум. Бир жумадай тамак ашты көп кылып даярдап коюп жүрдүм. Алар экөө, биз экөөбүз. Ар бирибиз өз бөлмөбүздө чыкпайбыз. Мурункудай бака шака болбой дагы тынчыган сыгып калдык. Ошол күнү эртең менен уктап жатсам, күйгөн сүттүн жыты мурдума келди. Ордумдан ыргып туруп, үстүмө жеңил халатты илип ашканага чыктым. Газда турган сүт алда качан бышып, ак көбүк болуп төгүлүп жаттыр. Газды өчүрүп, казанды бери жылдырдым. Аңгыча колундагы телефондон бир нерсени караганча Айдай кирип келди. Айдай, сүттү койгон соң карап турат да, телефонго алаксыбай. Москвада мамам чалды эле. Ал унчукпай барып газдын үстүн жууп баштады. Мен да бөлмөмө чыгып кеттим. Залкарды ойготуп, чайын берип, жумушка жөнөдүк. Түш убактысында кыларга иш жок, желеге кирип, социалдык тармактардын бирине отуруп калдым. Капысынан уулумдун сүрөтү көзгө урунду. Ачып бирден барактай баштадым. Замандын жетишкендигин карагыла. Бул тармакта үйдө олтурган келиниңди көзөмөлдөп, ал жөнүндө көбүрөөк маалымат билсең да болот экен. Ал жерде келинимдин укмуш сүрөттөрүн көрдүм. Жоолук салып түшкөн, алып түшкөн, оозун чүйрүйтө түшкөн, уктап жатканы, уулумдун уктап жатканы деги койчу баары укмуш. Ушундан көрө бир пайдалуу жумуш жасаса кандай дейсиң? Ойлоно туруп шаардагы курбума коңгуроо кылдым. Ал жайды аны-муну сүйлөшүп бүткөн соң кезек келиндерге келди. Келинди жумшап коюп төрдө отурасыңбы? Кайдан? Кызмат кылбай жатабы? Айтсаң кылат, шаарда эмне деген жумуш бар эле. Биздин шаарда эмне жумуш бар эле деп жүрүп, бара-бара келинге өзүбүз кызмат кылып калат окшойбуз. Сенин келиниң кандай? Тамак ашка жакшы эле бекен? Кызыл кылып куурулган картошка жегим келип жатат. Айтсамбы, айтпасамбы деп ойлонтам. Айта бер. Билсе жасайт, билбесе үйрөтөсүң да, жаш немени. Мен унчукпадым. Ал менен дагы бир аз сүйлөшүп коштоштук. Кайра эле Айдайга чалдым. Бир топ күдө кеткенден кийин уйкусурап телефонду көтөрдү. Айдай, кечке кызыл кылып картошка кууруп кое аласыңбы? Сабизден салат да жасап коемун. Айдай кыска жооп берди. Рахмат деп телефонду өчүрдүм. Арадан 2 саат өтүп, үйгө кетүүгө жарым сааттай убакыт калды эле. Компьютерди өчүрмөкчү болуп жаткам. Келинимдин ашканадагы сүрөтү көзгө илинди. Ак фартук тагынып, чачын артына өткөрүп таштап алыптыр. Менин көзүмө сүрөт эмес, Айдайдын артында турган кызыл ак гүлү бар сыр кастрюль көрүндү. Мен жакшы көргөн, өзүм да аяп иштетпей жүргөн кастрюльга картошка кууруп жатат. Мен залкар отурган кабинетке кирбей жатып сүйлөнүп кирдим. Залкар босого тарапка аркасын салып отургандыктан анын алдында отурган кишини байкабай калыпмын. Алар экөө тең бурулуп мага тегеле карап калышты. Ал кишини биринчи жолу көрүшүм эле. Кечиресиздер, бөлмөдөн аташып башкага кирип алган окшойм. Мен арсыз жылмая артка кетенчиктедим. Залкардын жүзүнөн күлкүсүн зорго тыйып турганы байкалды. Силерди эмне кылсам экен? Эки аял таймашып, бизге тынчтык бербейт окшойсуңар. Залкар мен отурган жерге кирип сөз баштады. Азыр сөзүңдү таап кеттиң. Аялым болот деп кантип тааныштырам деп жаткам. Ал да каткара күлдү. Экөөбүз эртише сыртка чыгып үйгө жөнөдүк. Үйгө кирип көргөн көзүмө ишенбедим.
Убагында бир тарелканы жылдырып койбогон уулум бычак кармап салат кылып жатыптыр. Апа, келиниңиз даамдуу тамак жасады. Силерди күтүп отурганбыз. Азат колу менен пиязды шыпылдата басып жатып сүйлөдү. Ма деп чакырганы, эркелеп сүйлөгөнү күндөн күнгө калып баратканына ичим тызылдай түштү. Ар бир эне баласы канча жашта болсо да кичине кезиндегидей эркелеткенди, бооруна кысканды кааласа керек. Кыз назик, боорукер болот. Кээде энесине бой таштап, эркелеп да, ыйлап да алат. Уул бала үйлөнгөндөн кийин бир кыйла эле алыстай түшкөн экен. Кайненелерди эми түшүнгөндөй болдум. Баарыбыз кечки тамакка отурдук. Азат чоң идишке куурулган картошканы салып, үстүнө көп кылып көк чөптөн сээп коюптур. 10 минутта эч ким үн чыгарбай тамактанды. Пияз капкара болуп күйүп кеткендиктен тамакка да кычкыл таам берип калыптыр. Айдай, казанга бышырбапсың да? Мен биринчи жолу аны сындап сүйлөдүм. Кечеги аштын кырмычыгын кырсам кетпей койду. Залкар экөөбүз бири-бирибизди тиктеп, тим гана болдук. Тамактанып бүткөндөн кийин баарын эс ала бергиле деп ашканада өзүм калдым. Түбүнө картошка жабышып калган кастрюлду тазалап жууп, жогоруда алып койдум. Баарын кайрадан жыйнап, өзүм кылгандай кылып ордуна койдум. Залкар жакшы тамактанбай уктап калды деп кабаттырланып бөлмөгө кирдим. Биз аялдар бетибизге узун сызык бырыш түшүп, саамайлары агарып, дене келбетибиз өзгөрүп баратканда эле каарылыктын алгачкы көрүнүштөрүн сезип, кабатырга түшөбүз. Эми мурункудай жаш, сулуу болбой калсак, сүйүктүүбүз таштап, жаш кыздарга кетет деп ойлойбуз. Бирок эркектер деле каарылыкты аялдардай оор кабыл алат экен. Майкачан күзгүнүн астында турган Залкарды карап турдум. Мени байкабады көрүнөт. Колдорун кыймылдатып, булчуңдарын кармап койду. Күзгө жакын келип, бетиндеги тыпырыштарды, бир аз агарган чачтарын карады. Кече эле күчкө толуп, ташты да жарууга даяр турган эркек бир аз күчтөн тайып, ордун кийинки жаш муундарга бошотуп берип жаткандай көздөрү моңдуу эле. Аны барып кучактап, мен үчүн дүйнөдөгү эң күчтүү, эң жароокер, эң сулуу, эң татыктуу чыныгы эркек экенин айткым келди. Бирок кандайдыр бир күч токтоткондой артка кетенчиктедим. Эшикти билдирбей жаап, ашканага чыгып кеттим. Менимче, бизге орто курактагы кризис келди окшойт. Айрыкча мен өзүмдү бир аз керексиз сезип кеткендей болдум. Жалгыз уулум болгондук үчүнбү, ага ашыкча кам көрүп, үйрөнүп калыпмын. Ал кечээ эле эркелеген жаш бала эле да. Бөлмөсүнө кирип, уйкудан ойготкондо 5-6 жаш кураганда эркелеп, жуурканга бөлөнүп жатып алчу. Эми анын бөлмөсүнө да уруксаат менен кирип калдым. Мага бул көрүнүшкө көнүү үчүн бир топ эле убакыт керек болот. Аялдар дүйнөнү кооздукка бөлөп, баарына жылуулук, мээрим чачып турабыз. А эркектер тескерисинче, ошол мээримди, жылуулукту аялдар күн санап алгылары келет. Өздөрүн сүйүктүү, керектүү, күчтүү экенин сезгиси келет. Келин алып, кыз берген кезде биз көйгөйлөр менен алаксып, жакын адамыбызга анча көңүл бөлбөй калабыз. Негедир аларды келиндин себеби кандай экени, кызга канча төшөк бергени кызыктырат деп ойлоп, күнү эмес, түнү да ошол жөнүндө айта беребиз. Курбуларымдын көбүнүн күйөөлөрү ошол келин алып, кыз берген куракта башка аял күтүп алышкан. Залкар күзгө каранып, эмне жөнүндө ойлонгону, эмнеге жаш жигиттердей булчуңдарын чыгарып, денесин караганы мен үчүн табышмак болуп турду. Жашоо кызык, бирок адамзат эмнеге жашап жатканыбызды билбейбиз. Сүйүшүп, күйүшүп үйлөнгөн жаш жубайлар ашып кетсе 10 жылдай көңүлдүү карайбыз. Наристе бөбөктөр төрөлөт. Алардын биринчи күлкүсү, басканы, сүйлөгөнү, мектептин босогосун аттаганы чоң бакыт эмеспи? Ар бир ата эне үчүн. Бала чоңоюп, чоңдорго аралашып баштаганда жомоктоодой жашоодон чыгып баштайбыз. Жаштыгыбыз,
күчүбүз барында иштеп балдарды бутка тургузалы деп бири-бирибизге деле анча көңүл бурбаган учурлар болот. Бирок ошол жаштык менен кошо таттуу кыялдар, тунук махабат өчүп, ысык денелер муздап бараткандай сезилет. Бири-бириңе көнүп калгандыктан жалгыз жашоону элестете алышпайт. Ошондой эле чогуу жашоо да жалындуу эмес. Балдарды уядан учургандан кийин алар ошол эле уяда эч өзгөрүүсүз күнүмдүк жашоо кечирип калат. Же эркектер башка жылуу, жаңы, эч жеринен шамал өтпөгөн, кагылып соголбаган уя тандайт. Бул жашоо. Аял назик. Эркектер аялдын көңүлүн оорутпай, аярлап, эркелетип кам көрүүсү керек деп ойлойбуз. Бирок эркектердин дене түзүлүшү эле айырмаланбаса, жүрөгү биздикиндей эле болсо керек. Алар кээде ооруйт, ыйлайт, ааламдан өтөт. Бизге эле окшош. Бизге канчалык мээрим, жылуулук керек болсо, аларга да ошончолук керек. Көпчүлүк аялдар бара-бара өздөрү көңүл бурбай, кайра ошол көңүлдү эркектерден талап кылат. Менимче, эки жактан бирдей жылуулук барса, бирөөсү башка жактан издебесе керек. Бүгүн эмнеге мындай философиялык ой жүгүртүп калганыма таң калдым. Азат менен болуп, көптөн бери залкарга көңүл бөлбөй калганымды сездим. Жаштарды өз жайына коеюн. Азырынча үй жумуштарына да, тамак ашка да күчүм жетет. Айдай деле эртең төрөсө үйрөнүп кетет деп ойлодум. Күн деле залкарга шыпыргыны туура эмес койду, табакты тескери көмкөрдү деп айта берсем да, үйдөн качаары турган кеп эле. Өзүмдөн бир топ жашка кичүү кыз менен айтышып, кадыр баркымды кетиргим келбеди. Негедир азыркы жаштар баарын билебиз деп ойлошот. Бирок интернетке жазган адам ошол жазганды көзү менен көрүп, колу менен жасаган. Окуп койсоң эле жашоо жөнүндө толук түшүнүк ала албайсың. Жашоо узун жол. Адам өмүрүнүн аягына чейин ошол жолду жылаң аяк буту менен басып өтөт. Кимдин жолунда көп таштар, тикендер болсо, алар өздөрүнөн кийинкилерге ошол таш тикендин кирген оорусун эстеп, ошону баспаса экен деп туура жол көргөзүп кеп кеңешин айтат. Көпчүлүк аны түшүнбөйт деп ойлойм. Мисалы, Айдай. Ага эч кандай кеңештин кереги жок. Маанилүү нерсе жөнүндө айтып түшүндүрүүгө аракет кылып баштаган деле жактырбагандай кашын серпип баштайт. Менимче, бул жаш келин үчүн терс сапаттардын бири. Түн бир окумда залкардын жылуу кучагына кирип жаттым. Бери одурулган залкар жылуу кучагы менен сыга кучактап, көздөрүмдөн өп койду. Түбөлүккө бирөөнүкү болгон кандай жакшы деп ойлоп ширин уйкуга кеттим. Күндөр күнгө алмашып, анча-мынча казан аяк кагышып жатып, кыш өтүп, жаз айы да кирип келди. Айдай айы күнүнө жетип баратат. Эмне болсо да мейли, неберебиз аман эсен соо жарык дүйнөгө келсин деп тиленип калдык. Азат мен айткандай эле үй бүлөлүк жашоонун кызыгынан чыга баштады. Кээде келсе, кээде келбейт. Досторунун арасында жалгыз менин уулум гана үйлөнгөн. Албетте, аларга суктанат да. Айдай деле Азатка канчалык сүйүүсү жанганын байкабадым. Экөө тең жаш турмуш кургандыктан, экөөнүн айырмасы 1 жаш болгондуктан, Айдай да кээде Азатка окшоп оюн күлкүгө баргысы келет эле. Айдай айы күнүнө жетип уулду болду. Бирок бул кубанычка алар эмес, биз көбүрөөк кубангандай сезилдик. Кичинекей ымыркайды колума алганда жашоом жаңыдан башталып, жаштыгым кайтып келгендей болдум. Атасына окшош экен. 3 күндөн кийин үйгө алып келдик. Залкар экөөбүз тең бири-бирибизден талашып, кичинекей Байзатты ууз денесинен жыттап жаттык. Азатка уйкаш болсун деп Байзат деп атадык. Бирок менин жүрөгүмө оорткан нерсе Айдайдын балага анча мээрими жок эле. Түн ичинде Байзаттын ыңалаган үнү чыкканда эле ордуман турам.
Коридордо ары бери басып, акыры чыдабай алардын бөлмөсүнө башпагам. Телефонду караган Айдай эмчегин салып коюп, бешикти каттуу силкилдете тербетип жаткан болот. Мен өзүбүздүн бөлмөгө алып барам. Сене сал дейм. Ал каршы болбойт. Мен болсо жүрөгүмдө оор таш бардай үшкүрүнүп алам. Ага билгизбей. Келиним мейли, жаман болсун, колунан да эч нерсе келбесин. Эмне болсо дагы ал менин неберемдин энеси эле. Мен кичинекей Байзатты энесиз өсүшүн каалабайм. Айдайдын кареги менен тең айланып, төрөттөн кийин өзүнө келе албай жатат. Бир аз убакыт өтүп, анан мээрими пайда болот деп ойлондум. Кээ бир энелер балдарына бара-бара тартылат деп окуган элем. Азат болсо өзү жаш бала эле. Байзаттын 40 чыккан убакта Орусиядан Айдайдын ата-энелери келишти. Биз үйгө чакырганыбызга да көнбөй, өзүңөр келип, конок болуп, кызыбызды калтырып кетесиңер бир топ күнгө деп чакырышты. Азат бир айга башка шаарга практикага кеткендиктен өзүбүз бармай болдук. 4 саат жол жүрүп, алардын айылынан кирип бардык. Дарбазасы күрөң түскө боелуп, айланасы жапыс болуп тосулган үйдүн астына келип токтодук. Ичкериден орто бойлуу, сары жүздүү, бир караган адамга ак көңүл, маңдайы жарык, колундагы бир нерсени кармата кое турган киши чыгып тосуп алды. Айдайды кучактап өпкөндө эле анын атасы экенин байкадым. Залкар менен кучакташа көрүшүп, мени менен да жылы учурашты. Жөнөкөй, жакшы адам экен. Ичкериге кирдик. Эшиктин асты кең болгону менен көптөн бери адам жашабагандай кумсарып турду. Бирөөнүн үйүнө киргенде сырттан эркегине, ичкериден аялына баа берет эмеспизби? Булардын экөөнү тең анча баа бере албадым. Балким көп жылдан бери чет жакта жүргөндөнбү? Айдайдын апасы чыкты. Баарыбыз менен толук учурашып, ичкериге баштап кирди. Бою узун, толук келген аял экен. Кашын кара калем менен керме каш кылып боеп алганы анча жакпай турду. Дасторконго отуруп баары бата кылгандай кийин чай куюп баштады. Түкүрүгүн чачырата балпаңдап сүйлөп баштаганда эле чайга табитим тартпай баратты эле. Пиаланын ичин колун түкүрүктүп арчып койгондо Залкар экөөбүз тең тамагыбызды оңдоп калдык. Эки бутун эки тарапка кере бүктөп, 3 адам отурган жерди ээлеп отурган аялды бир сыйра баштан аяк сындай карап койдум. Дүйнөдө ар кыл аялдар бар экен. Чай ичпедик. Биз үйдө көбүнчө суу ичебиз. Ден соолукка пайдалуу деп кутулдук. Айдай көрүнбөдү. Залкар атасын чакырып, сыртка чыгып кетишти. Биз алып келген койду ичкериге алып киришип, союңго даярдап жатышты. Аңгыча 4-5 аял эркек кирип келишти. Шарактап, кече тойго айланып кетти. Айдайдын ата-энеси экөө тең ичимдикке жакын кишилер экен. Байзатты бир көргөндө эле колго алып коюшпаса, кийин кармаган да жок. Турмуштан ажыраган 2 кызынын балдары бар экен. Бир кыйлап отуруп, сый көрүп бүткөндөн кийин биз үйгө аттандык. Айдай неберем экөө калышты. Жол бою Залкар экөөбүз үн катпай бүгүнкү окуяларды эстеп бараттык. Мен ойлогом, Айдайдын ата-энеси эл катары той кылууга деп айтат деп. Ага деле даяр турат элек. Бирок алар эч нерсе сурабады. Көптөн бери катташып жүргөндөй эле мамиле түзүп отурушту. Окуу жылы аяктап, экзамендер башталган кез эле. Азат таң эрте кетип, кеч киргенде келип жүрдү. Байзаттын күлкүсү, кылыктары чыгып баштагандыктан биз аны менен алаксып, беркилерге анча деле көңүл бурбай калдык. Байзат апасына барса ыйлайт, мага жакын. Андайда Айдай кайра сүйүнүп мага берип, интернетке кирип кетет. Ата, биз Москвага карай иштеп келебиз. Кечки тамактын үстүндө сөз баштаган Азаттын оозунан карап, Залкар экөөбүз катып калдык. Кимдер биз? Айдай экөөбүз. Байзатчы? Апа, сизге жакшы көнүп калды го? Биз да эл катары иштеп келсек эмне болуптур? Чоңураак машина алабыз. Айдай сөзгө кошулду. Эл көрүп дегендей, мен эмне деп айтарымды билбедим. Залкардын оозун карайм. Жалым чыкпайт.
Бир топ койлонгон залкар сөз баштады. Азат уулум, сен өз алдың жакча тоем дегениң жакшы. Бирок бул жерде деле иштесең болмок. Москвага эмес, Сургутка баргыла. Менин жакшы бир досум тиш дайырлай турган клиник ачкан. Ошол менен келишип, сени жумушка алдырам. Окууң да бүт элек. Азат Айдайды эмне дейсиң дегенде карады. Бир аздан кийин экөө макул болуп барабыз дешти. Анда даярдына бергиле деген залкар ордунан туруп бөлмөгө кирип кетти. Байзат эмне болот? Анын артынан кирип жанына отурдум. Байзатка өзүң эне болосуң. Айдайго көнүп калган. Уулуң чыдабайт. Даяр тамакка көнгөн бала андай жашоого чыдай албайт. Бул жерде кеңири чапкылап жатат. Өтөн элдеги жашоону да көрүп келсин. Байзат эс тартканда энесине керек эмес экенин сездиргим келбейт. Башка өлкөдө бир аз жашап көрүшсүн. Алыста сагынып, мээрим ойгоноор. Кээде туруп, заман кайда баратат деп ойлойм. Биздин чоң энелерибиз, апаларыбыз, аталарыбыз бактылуу карлыкты көрүп, сый урматта төрүбүздө отурушат. А бизди кандай карлык күтөт болду экен? Балким биз карыганда ысык чайды кандайдыр бир европалыктар ойлоп тапкан робот берип жүрбөсүн. Келин кыздарыбыз биз көргөн күндү көрбөгөнүнө, биз жасаган ишти кылбаганына кубанабыз. Бирок баары бир күндөн күнгө илим техниканын өнүккөнү өкүнүчтүү. Адамдын мээримин, жылуулугун да сезбей калабызбы деп корком. Ата биз Сургутка барбайбыз, Москвага эле барабыз. Сургутта аба ырайы суук, келиниңиз ал жака күнө албайт. А сен Москвада эмне жумуш кыласың? Эртең менен ата баланын маеги ушинтип башталды. Байзатты кучагыма кысып, сүтүн берип отургам, унчукпадым. Ата баланын сөзүнө кийгилишким келбеди. Официант болуп иштеген досторум бар. Менин уулум официант болуп иштейт бекен? Колундагы китебин үңүлөп отурган залкар мыскылдай күлүп сүйлөдү. Байзатты да алып кетесиңерби? Мен эмне дейт экен деп Айдайга суроо бердим. Апа, ал жакта кыйналабыз го балам менен. Сиз карап турсаңыз акча салабыз да. Айдай чай коюп жатып жооп берди. Азаттын окуусу эмне болот? Атам сүйлөшүп коет да. Ар дайым атасына ишенген Азат бул жолу да ишенимдүү үн катты. Биз эмне дейт элек? Азыр жаштардын айтканынан кайтарыш кыйын экен. Анын үстүнө залкар экөөбүз тең жаш эмеспизби? Менин неберемди карап алганы алым күчүм жетет. Азырынча мейли, булар айткандай болуп турсун. Кийин убакыт көрсөтөт. Азатты жөнөткүсү келбей кыйылып турган залкар менин сөзүм эле макул болду. Экөөнү ээрчитип барып, билет алып берип, 3 күндөн кийин Москвага узаттык. Москва келгендердин шаары. Бакыт, акча, бийлик, жыргал жашоо издеп келгендердин шаары. Ал шаарда күндүн жанынан жылуу орун алуу үчүн бири-биринен өтүүгө, бирин-бирин түртүүгө даяр турушат. Ал жерге максатсыз келген адам аз. Албетте, туристтерден башка. Алар деле Кремльди көргөнү келсе керек. Ар бир адам ал шаарга бараарда бир нерсени максат кылып, ошону көздөп барат. Алар ошол максатка жеткиче жанын үрөп, убакытка, ооруга алдырбай, баш бербей кыймылда болушат. Ал шаарда иштер менен кээ-кээде барып турам. Москва уктабайт, күнү-түнү жашоо айланып турат. Метрого түшсөң, эрте кеч элдин көптүгүнөн башың айланат. Адам эмес эле робот болуп калышкандай. Бир топ ары баратса, бир тобу бери басышат. Баарынын көздөрү айнек сымал боп-бош. Эч нерсе окуй албайсың. Бирөө-бирөөгө көңүл бөлбөйт. Өздөрүн ойлонуу менен алек. Жергиликтүү эл эптеп күн кештеп үйгө кайтсам деп ойлошоттур. Келгиндер качан, кайсы күнү мекенибизге кайтабыз деп ойлошот. Же качан күз, жаз, кыш келет экен дешсе керек. Кызыксыз, кунарсыз жашоонун аягы болот эмеспи? Турмуш аты айтып тургандай эле турмуш жейсиң. Жаштар эмнеге шашылат түшүнбөймүн. Турмуш бир бетиңе урса, экинчи бетиңди тосуш керек. Ошондо анын соккусун чыдамдуулук менен жеңип, татыктуу жашоого жетишесиң. Азыркы эркектер да, аялдар да турмуш бетине урганда эле
артка карай кадам шилтешет. Экинчи бетин тосконду аз эле адам ойлойт. Калгандары жанына ортукусу келбейт. Турмуштан ажыраган 23 жашка чейинки кээ бир келиндерди көрдүм. Баары эле көрсө керек. Алар көп да. Сулуулук, жаштык, түрлүү кийимдер, акча, эркиндик, аларда баары бар. Жашоо ушулар менен гана чектелет деп ойлошот. Алар менимче 10 жылдан кийинки жашоосун Анджелина Джолиникиндей элестетишет. Сүйүктүү жолдошу, таттуу бөбөктөр, заңгыраган ак өргө, чет элдик машиналар. Кыялына жашаган үчүн аларга жөнөкөй жигитке турмушка чыгып, мээримдүү эне, сүйүктүү жар болуп айылда отурган кызыксыз. Алар өздөрү акча таап, баарына жетишем, келечек менин колумда деп ойлошот. Бирок мээде эч нерсе жок болсо, акчанын ордун табыш кыйын экенин билишпейт. Айда ошол аял затын катарына кирет эле. Жалгыз эркек келин болуп, үйдө отурган ага жакпады. Көнгөн Москвасына барып, мурдагыдай акча кармап, кенен жүргүсү келди. Эгер Азаттын жашы бир тобулуу болгондо, экөө эч кайда барбай, бактылуу жашап калышмак. Уулум өзү жаш балада. Арадан бир ай эмес, бир жыл өтүптүр. Кээде күзүдөн жүзүмө теңилип, өзүм кайгылуу көзөрүм менен жылмайып аламын. Капкара чачымда 1-2 ак чач болсо, эми самайым билинбей эле агара баштагансыды. Көзүмдүн асы бир аз карайып, чарчаганым жүзүмө чыгып тургандай. Ананчы жаңы төрөлгөн баланы эмчектин сүтүсүз 1 жашка чыгаруу да оңой иш эмес экен. Бирок эми гана ордунан тик туруп, каз басууга даяр болуп калган Байзатты көрүп, уйкусуз түндөрүм, кыйналган күндөрүм эсимен чыгат. Залкары көз үчүн бакыттын кушу жаңы конгондой. Башта кээде сүйлөшөргө сөз таппай калсак, азыр сөзүбүз, күлкүбүз түгөнбөйт. Албетте, неберебиз жөнүндө. Анын күлкүсү, кыймылы, кылыктары, дей койчу баары бизди айтып бүткүс керемет бакытка бөлөйт. Баарын унуттурат. Азатты гана ойлоп, кээде кабатыр болбосок, айдайды эстебейбиз. Алар өздөрү бир айда бир коңгуроо кылып коюшат. Мам, мен жакында барам. Эртең менен шыңгыраган телефонду көтөргөндө эле Азаттын үнү угулду. Жылмайып алдым. Мам деген сөздү көптөн бери уга элек экем. Айдайчы. Кечээ эле телефондон сүйлөшкөнбүз. Уулум бир нерседен кабатыр болуп тургандай сууз сүйлөгөн эле. Биз көптөн бери чогуу жашабайбыз. Кече кийимдерине келгенде силерге чалганбыз. Ал Түркияга кетип жатат. Түрккө турмушка чыгат экен. Эч нерсе болбогондой жай сүйлөшүп жаткан уулума таң калдым. Сенчи? Байзатчы? Байзатты алып кетет бекен? Мен неберем үчүн чочулап турдум. Аны азыр эле бирөө кучагымдан жулуп качып кете тургансып боорума кыстым. Байзатты талашпайм деп тил кат жаздырып алдым. Кыргызстанга бир айдан кийин келет. Ошондо ЗАГСты кыркабыз. Азат көпкө унчукпай ойлонуп туруп калды. Менин жүрөгүм сайгылашып кетти. Уулума боорум ооруду. Мам, мен бул сөздөн кийин сөзсүз бир нерсе сунуш кылат го деп ойлоп турдум. Мен үйлөнөм. Ал жакшы. Көрөсүз го, сизге жагат. Биз болгону кеч жолуктук да. Азат жалынычтуу үн менен кайрылды. Сары чач эмеспи? Жок, капкара. Селфи түшкөн жактырат бекен? Азыр баары эле түшөт капа, Азат күлдү. Ал китеп окуйт. Качан келесиңер? Жакында апа, жакында. Мен телефонду өчүрүп көпкө чейин жылмайып жүрдүм. Жашоо кызык Ажырашса эле болду. Аялда, эркекте даяр. Жакын эле курбум уулун ажыратып, бир ай өтпөй үйлөп койгондо таң калган элек. Эми ошол нерсе өз башыма келип отурат. Азыркы жашоодо бирөөгө таңыркаштын деле кереги жок. Башкалардын башына түшкөн түйшүк бат эле өз башыңа келип калат. Арадан бир жума өтпөй, эртең мененки саат 5-6 эшиктин коңгуроосу узакка кагылды. Залкары көз, сен ач мен ач болуп жатып, ал туруп ачканы чыкты. Гүлжан, коноктор келди. Кимдер болду экен деп тыңшап жаткам. Сыртта Залкар үнү угулду. Ордундан туруп, жеңил халатты үстүмө жаап сыртка чыктым. Уулум кучагыма бой таштап, беттеримден өбүп жатты. Бою өсүп, бир аз денесине толуп,
токтонуп калыптыр. Таксиде келиниңиз отурат. Биринчи сиздерди ойготуп, анан алып кирейин дедим. Бул жолу көңүлүм жай эле. Оюмда эч кандай терс ойлор болбоду. Тезирээк чыгып алып кир. Аны сыртка койбой, өзүң менен алып келсең, биз бир нерсе демек белек. Азат чыгып кеткенден кийин Залкара көз шашыла үй кийимдерибизди кийдик. Сандыктын эң төрүндө турган үлпүлдөк жоолукту сууруп алдым. Босогон аттаганда эле уялыңкы жетиктеп турган кара тору кызга ичим жылып турду. Саламдашып ичкериге киргиздик. Башына жоолук салып, бетинен өп койдум. Жылмайганда чыккан уячасы анын сулуулугуна сулуулук кошуп турат экен. Аңгыча ичкериден Байзаттын ыйлаган үнү угулду. Азат шашыла басып кирип, уулун колуна көтөрүп чыкты. Жарыкка чыккан Байзат көздөрүн укалап кызыга карады. Кучагын жайып, жылмая караган жаш келинге Байзат да бой таштады. Алар көптөн бери көрбөй сагынып калган эне баладай бири биринин мойнунан искеп турушту. Бул көрүнүшкө Залкара көз тең иштен ыраазы болдук. Учурда Азат чакан клиника ачып тиш дарылайт. Келиним Кундуздун биринчи турмушунан кызы бар. Биз менен чогуу жашайт. Алдырып алганбыз. Сеники меники дебестен неберелерибиздин баарын бирдей жакшы көрөбүз. Асеме менен Байзат биринчи класска барышат. Бир туугандай дайыма ээрчишип жүрүшөт. Кундуз дагы деле ошол биринчи келген күндөгүдөй жылмайган жүзүнөн кетпейт. Анын уячасын Залкара экөөбүз тең жактыра карайбыз. Ал дагы кош бойлуу. Үчүнчү неберебиз күтүп жатабыз. Кудаларыбыз узакта жашагандыктан 2-3 айда бир келип же биз барып турабыз. Айдай ошондо бир келип, официалдуу түрдө ажырашып кеткенден бери кабар жок. Түркияга кеткени маалым. Эмне болгонун эч ким билбейт. Ата-энеси небересине келген жок. Биз да эстебедик. Жашоо ар кыл кырдаалдарга карап эмес, адамдарга карап өзгөрөт экен. Аз эле убакытта биздин үй бүлөдө күтүлбөгөн, түшкө кирбеген окуялар болуп кетти. Эң негизгиси, азыркы жаштардын талабына ылайыктуу кайын эне болгонду үйрөндүм. Анча мынча кемчиликтерге көз жумуп коем. Заманбап келиндердин жашоосуна, өзүмдүн келиндик доорумду жана башка ошол кездеги мен курактуу келиндерди теңей албаймын. Ал башка заман, азыр башка заман. Азыркы келиндердин дили таза, тили ширин, мүнөзү жумшак, мээримдүү болсо эле жетиштүү экен. Калган үй жумуштарын техника жасайт. Балким мен айткандай, биз карыганча келиндин кызматын аткара турган робот чыгып калар. Интернет менен алаксыз болуп турган келин кыздарыбызга калак бербей, жумшак отургучта отуруп алып, пульт менен үй кызматчы роботту жумшап калсак экен.